Кайрылуу күн баршаңызга. Бүгүн сиздерге айтатын кеңесimiz тамак ауруу тууралуу болмак. Онун ичинде мына тамактын карылыгып, добустун чыкпай калуу. Бул әсиресе осы соңғы 1-2 айдын көлөмүндө жерде тумоодун көптөп таралуу болуп жатыр. Onu өздөрүңүз да билесиздер. Осы тумоо менен ауырган кисилердин көбү мына тамактан туспайды. Одан кийин кээ бир адамдардын жанагы мына дауысы карылыгып чыкпай калат. Міне бүгүн осы рецепт таныстыра кетейин деп отурум. Арналуу осы дауыстын карылыгып чыкпай калатынына. Бул энди бунун себеби неде деген кезде осы сырткы жагдайдын, мәселен вирус кез келген бактериянын осы биздин тамагыбызга әсиресе тамакта энди калканча без дейбиз. Одан кийин мына жуткунчакта көптөгөн бездер бар. Осы бездерге әсер эткен кезде жалпы ол бездердин курамындагы суудун мөлчөрү. Бул суу сөл деп айтууга болот энди. Денеге киргенден кийин сөл болот. Осы сөлдүн мөлчөрү жеткиликсиз болгондон мына тамактын жуткунчактын жан жагындагы бездерге әсер этет. Осулар кургагандан кийин жанагы дауыс чыкпай калатын жагдай болот. Бул рецепт мына 6 түрлүү курамдан турат. Bunun ең біріншісі мынау ғылыми аты Жапония Офиопионо дейді. Екіншісі инелла. Үшіншісі жаужұмыр. Төртіншісі өңделген қызылмия. Бесіншісі мына жабыспақ күріш. Одан кейін мына жиде. Осылардың әрқайсысынан белгілі мөлшерді алып қайнатып ішіледі. Жалпы бұл рецепттің басты қасиеті біздің денеміздегі, әсіресе осы мына тамақ бөлігіндегі сөлдің қалыпты болуына көмектеседі.